Бүгүнкү күндө өлкөнүн 60% калкы эндемикалык богок оорусуна чалдыккан. Албетте бул көрсөткүч өтө жогору. Көйгөйдү чечүү үчүн медицина илимдеринин докторлору Нелли Ахунбаева, Шамил Чыңгышбаев баштаган окумуштуулар хирургиялык эндокринология көйгөйлөрү аталышында илимий эмгек даярдашкан. Атактуу дарыгер академик Иса Ахунбаевдин кызы Нелли Айым аталган көйгөйдөн арылуу аракетин убагында атасы баштаганын белгилейт. Я помню, я еще в школе училась и ездила с этой экспедицией по всем районам. Мен кичинекей болчумун. Алар райондорду кыдырып, ушул дарт менен ооругандарды кантип текшерип, ооруну изилдешкени эсимде. Биз ошолордун баарын бириктирип, хирургиялык эндокринология китебин жазууну чечтик да. Ал жакта бир гана богок эмес, диабетикалык ангиопатия, бездер жана башкалар камтылган. Бул чоң эмгек десек болот. Эмгек 2020-жылы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп, окумуштуулар Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты наамына татыды. Иса Ахунбаевич 60-жылдары ушул баягы күнүмдүк пайдаланган тузга йод кошуп отуруп, ушул хирургиялык эндемикалык богокту дарылап профилактикасын чечкен болчу да. Андан кийинки направление бул сахарный диабет. Ушул эки направлениядагы ооруларды биз ушул аныктап, изилдеп, ошолорду мындай ушул бүгүнкү сыйлыкты алып отурабыз да. Аталган илимий эмгек үчүн Шамил Чыңгышбаев баштаган медицина илимдеринин докторлору, кандидаттары Нелли Ахунбаева, Хаки Бебезов, Сталбек Ахунбаев, Алмаз Шаназаров, Арсен Айдаралиев, Айтпай Казакбаев, Орозали Кочоров сыйланды. Алардын ар бирине президент Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты төш белгилерин жана эки эмгекке 250 000 сомдук сертификаттарды тапшырды. Мамлекет тарабынан берилген жогорку баа үчүн Шамил Чыңгышбаев ыраазычылыгын билдирип, алар кыргыз медицинасынын негиздөөчүсү Иса Ахунбаевдин изилдөөлөрү улантылганына токтолду. Окумуштуулар богок жана кант диабети сыяктуу ооруларды иликтөөдө бир катар факторлорду ачышканын маалымдады. В настоящее время ЗОП опять есть в Кыргызстане. Азыркы учурда Кыргызстанда богок дагы эле бар. Буга абдан маани беришибиз керек. Көп жылдык изилдөөдөн кийин бир нече фундаменталдуу монографияларды чыгардык. Алар дарыгерлердин күнүмдүк ишине жана медициналык окуу жайлардын студенттерине керек болот деген ойдобуз. Ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын химия технологиялык, медицина биологиялык жана айыл чарба илимдери бөлүмүнүн төрагасы Исабек Ашимов дагы сыйланды. Ал заманбап илимий дүйнө таануу маданиятын түзүү жана өнүктүрүү теориясы аталышындагы эмгекти жараткан. Окумуштуу мамлекеттик сыйлыктар илимпоздорго дем берерин кошумчалады. Улуттук илимдер академиясына барып, академия жөнүндө музей болуп отуруш керек эмес. Иш чара боюнча илимий жетишкендиктерди өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуңуздар деп кайрылдыңыз эле. Биз азыр ушул аракетибизди күчөттүк. Сиз жүргүзүп жаткан, өлкөдө жүрүп жаткан реформаларды колдойбуз жана илимий базасыны толуктап негиздеп бергенге биз даярбыз. Садыр Жапаров хирургиялык эндокринологиянын проблемалары жана заманбап илимий дүйнө таануу маданиятын түзүү, өнүктүрүү теориясы темасындагы илимий иштер медициналык жана гуманитардык илимдердин өнүгүшүнө көрүнүктүү салым кошкондугун баса белгиледи. Ал бул изилдөөлөр илимий тармакта көйгөйлүү маселелерди чечүү менен бирге коомго керектүү жардамын тийгизет деген ишеничте. Президент эл азыр медицина тармагындагы илимий кызматкерлердин жана адистердин жардамына муктаж болуп турганын билдирди. Мындан ары мамлекет илимди, илимий чыгармачылыкты өнүктүрүүнү, илимий технологиялык жетишкендиктерди, ачылыштарды, инновациялык өнүгүүлөрдү жана ойлоп табууларды толугу менен колдоого аларыбызды белгилеп, алардын Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы көрсөтүлгөндүгүн белгилеп кетким келет. Коронавирус пандемиясы күч алып анын айынан канчалаган адамдар каза табышты. Тилекке каршы бул вирус биздин мамлекетибизге дагы өтө чоң көйгөйлөрдү алып келди. Кыргыз эли азыркы учурда медицина тармагындагы илимий кызматкерлердин жана адистердин жардамына муктаж болуп турган учуру. Ар бир жараныбыздын ден соолугу үчүн күрөшүү, чыңдоо жана алардын өмүрүн сактап калуу биздин жалпы милдетибиз. Ошондуктан эпидемиологиялык абалды эске алуу менен ар бирибиз колубуздан келген жардамыбызды аябай болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын урматтуу ээлери, сиздер бир гана илимий ачылыштар менен чектелбей,
аны практикалык негизде колдонууга жана анын ыкмаларын дүйнөлүк деңгээлде таратууга алып келесиздер деген ишеничтемин. Өнүккөн мамлекеттер сыяктуу биздин республикабыздын дагы эң башкы ресурсу илимдүү жана эмгекчил адамдар болуп эсептелет. Өлкөдө илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктар гуманитардык, табигый техникалык илимдердин өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон инсандарга берилет. Тагыраагы алардын илимий изилдөөлөрү экономикалык жана социалдык өнүгүүнү олуттуу тездетүүгө алып келгидей болушу керек. Айпери Самат кызы, Есен Турабыкеев, Ала Той 24.